Ассаламу алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эле мен айылым көрсөтүүсү Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Барпы айылында болмокчу. Сиздер менен мен Казак Мамысалык болмокчумун. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн ушул айылдын тарых таржымалын өзгөчө кармандарды, өзгөчө инсандарды силерге чалдырып беребиз. Айылга киргенде эле Ош-Бишкек жолунун боюнда орун алган атайын жол ката өтүп бараткан жолоочуларга Барпы айылы, тактап айтканда Барпы Алыкулов жөнүндө таанышып өтүү үчүн Амангелди Абанын Чакан музейине баш бактым. Эми мынабу Барпы айылына кире бериште ушундай бул жакта Барпы Алыкулов, Түмөнбай Байзаков деп бир Чакан бир кире беришке музей жасап коюшуптар да. Мынткенибиздин себеби биз азыр мына музейибиз Барпы айыл аймагына кире бериш жерге коюлган, чоң Ош-Бишкек кан жолунун боюна коюлган. Себеби Оштон Бишкекке, Бишкектен Ошко, башка жактардан барайткан келейткандар ушу көрүп өтсүн, Барпынын жергесинен өтүп баратат экенбиз. Ушуну бир көрүп өтө турган, бул киши жөнүндө бир маалымат ала турган неме болгондо жакшы болмок деп калышат го сөзсүз адамдар. Деп ушул жерге, ушу Барпыга кире беришке Барпы таануу музейи кылып уюштурганбыз. Барпынын үй музейи өзүнүн кичи мекени, өзү туулган жашаган айылы Ачыда. Ачыда үй музейи, Барпы багы бар. 3-4 гектар жерде азыр күнкүп токой болуп калган багы. Аба эми келгендерге өзүңүз тааныштырып атасыздар. Ал эми Барпыга байланыштуу маалыматтарды угуп билип кетели деген немени бу жерлерге койдук. Мынанда Барпыга байланыштуу мына бул бетте Барпынын китептери, немелери турат. Барпы Алыкулов Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун Ачык кыштагында 1884 жылы дүйнөгө келген. Атасы Алымкул, анын атасы Шамырза тегинен жарды. Кембагалдын тукуму болгондуктан ар кимге жалчы жүрүп өмүр өткөрүштү. Барпы бала кезинде башынан кечирген күндөр жөнүндө мен көргөн күндөр деген ырында мынтип эскерет. Атакем мени сүйүп балам деди. Ач калдык, сени малай салам деди. Ошентип Назирбайга болдум малай, малайлык туткунунда жүрдүм далай. Ушундай оор турмуш кечиргенине карабай Барпы ырчылык өнөргө эрте аралашты. 16 жашка чыгып чыкпай акындык даңкы эл арасында жайылды. Барпы Кыргыздын таанылуу, айтылуу акындарынан болуп өткөн. Бул киши Токтогул жеңи жок деген чоң акындар менен теңме-тең Кыргыз элине таанылган, бармак менен саналуучу акындардын бири. Кыргыз элинде акын көп. Миден айтып койгон неме, Байдылда айтып койгон жери бар, уйкашы менен арсылдайт ити деле ылчы кыргыздын деп. Мындайча айтканда өзү таланттуу калкпыз да. Эки сабырды Либой кыргыз кошуп жиберет. Анан нускоочу акын деп коет. Мына Барпы жеңи жок, Токтогулдар нускоочу акындар. Булар ырды төгөт, бирок төккөндө эптеп эле уйкаштырып кете бербестен маанисине катуу көңүл бурган. Ошол ырдын таалим тарбиялык мааниси эл журтка акыл жуга турган кылып, ошондон бери эл өзүнө таалим тарбия ала турган кылып ырдаган акындар болгон. Буларды нускоочу акындар деп коет. Барпы ошол нускоочу акындарга кирет. Эми аба бул айыл ошо Барпы айыл жөнүндө айтып кетсеңиз. Тарыхын айтып кетчү болсом, 1949 жылы Барпы акын дүйнөдөн кайтат. Анан бул Токтогулдун ошол маалдагы неме боюнча, баалоо боюнча Токтогулдун окуучусу болсо, шакирти болсо, ошондой Токтогулдай мыкты чыгармаларды жараткан акын болсо, бул кишинин эмгеги маалайлы, Кыргыз элинде мунун чыгармачылыгы калсын, аты калсын деп 1952 жылы
Barpı Alıkulov'tun atın tübölükө kaldırуу жөнүндө деп туруp Kırgız SSR Ministrler Sovetinin almalı doşenti atalgan toktому çıkkan. Ошол токтомго байланыштуу Жалал-Абад шаарындагы bir көчөгө atı berilsin. Andan keyin аны Жалал-Абад шаар исполкому аткарган. Педтехникум көчөсүн Алыкулов көчөсү деп атоо жөнүндө деп токтом чыгарган. Анан ошол кезде Барпынын аты Barpı Selseveti de koyulup kalgan. Bu o 59-жылдардан başlap şu hazırkı Barpı Aylı aymağının teritoriyasına karıştığı aymak Barpı o Selseveti olup. Акын махабатты канчалык эргүү менен ырдаган сайын, махабат да аны башка ырлардан ошончолук бөлүп бийиктете берет. Барпынын махабат темасындагы гүл кыздар, мөлмөлүм, мырзайым, гүзел кыз, кара көз, өзгөчөм, ак жылдыз сыяктуу башка бир топ ырларын айтсак болот. Булар жалпы кыргыз акындар поэзиясында сүйүү лирикасынын жалпыга маалым классикалык үлгүлөрүнөн болуп калды. Барпы чыгармачылык жактан улам такшалып, калыптанып олтуруп, кыргыз жергесине жаңы турмуштун келгенин ыр менен тосуп алды. Теңсиз замандын запкысын көп тарткан акын үчүн, жалпы эл үчүн бул үлкөн ийгилик жаңы доордун башталышы эле. Өткөн оор турмуш өз таасирин бердиби? Барпы 36 жаш курагында катуу ооруга чалдыгып, эки көзү тең бүдөмүктөп калат. Danışman akın 1949 жылы 9 ноябрда Фрунзе шаарында, азыркы Бишкек шаарында дүйнөдөн кайткан. Тиякта bu Түмөнбай Байсаковду билесиңер, бул өмүрүн Барпыга арнап, Барпынын ырларын пропаганда кылып, элге жеткизем деп жүрүп өмүрү өткөн акын ушу жашы 70-ке жетип жетпей өтүп кетти 69-unda. Ушу ömrünün ahırına çeyin Barpı'nın kitaplarını çıkarıp, Barpı için hizmet kılıp. 1923 жылдын 23 сентябрында акын жана котормочу Түмөнбай Байзаков да мына ушул Барпы айылында туулган. Анын эмгектеринде сөзсүз Барпы акынды кезиктирүүгө болот. Эч кимге окшобогон акын качан болсо тамашасы даяр, аскиясы белең. Чын-чынында эч күйүттүн тышкы күлкү менен баскан Түмөнбай Байзаков атамекендик согуштун канын кечип, бактына жараша аман кайтып 1992 жылы кайтыш болгон. Baya Kırgız'da aytılat da, o ata-babamızdan beri sancıla kılıp, Kırgız oңgo bölünöt, solgo bölünöt, anan içkilikке bölünöt dep de, neme kılıp grafik kılıp tüzüp taştagan ata-babalarımız. Bir kezderde uruçul dep, bunu jolotpay da jolda sancılalardı. Bırak keyin Çıngiz, jet atasın bilip ötken, kaysı urudan ekenin bilip ötken, nabarot tarbiyalık manisi var eken. Baya özünün ele emes, oşol uruğundagı atına doğu getirip koyboyun dep, bayağı yel jet atasın bilip ötse, men falanca neme, men tuğandarımdan uru çıkkan emes, keski çıkkan emes, jakşı adamlar çıkkan dep, bunday sırmıktanı jüre turgan bolot eken dep. Çıngiz Trakulovich uşantip mesele kozgogandan keyin oku kitaplarına daha çıka başladı. Jet atаңды taanı kim bolot dep. Men oşoga baylanıştığımda bizden Barpı aylaymağa ayttım ga 30 mingge jakın kalıp olup kalgan 19 ayılda türlü oşo Kırgızdın nemeleri var. Munçalık surap kaldım. Misalı bizden hazır söz kılıp turgan Barpı İçkilik toğuna kiret, içkilik toğunda Töölöstörden bulat. Töölöstör bizden açık kışlağında oşo Barpı'nın tuğulgan aile, yaşagan aile açık kışlağında yaşap duruşat. Oşonda öyle, mınav 2-3 участкада dağı Töölös aile degen ailemiz var. Bu yerde yaşap durat. Bu Töölöstör da Kırgız'da köp taragan. Başka rayonlarda dağı bunday nasıl punkt bolup kezdeşet. Andan başka mına Түмөнбай Байзаков da ala turgan bolsok misalı. Bu Kırgız'ın 10 kanatına girer. Bağışlar toğunan 3 bağış. 3 bağıştın içinen 3 bağıştın 3 öten uşu bizde. Çokmor, Tövey, o cuvakta pöt. Bu oşol 3 bağıştın Çokmor degen toğuna girer. Mına Barpı'nı neme kılıp жүрген adam. İzildep, balasından artık hizmet kılgan adam.
Misali men özüm mına ayta turgan bolsam, men Kırgızdın oşo sol kanatına basızlar toğuna kilemen. Onun içinen bizde Kılıçdamga 19 dep koyat, oşol toğundan bulam. Mundayça aytkanda bizden Kırgızlarda oturgan yerinde suraşatdı bayağı kayaktansın, ayaktansın dep. Bari bilişet. Ben falan topqa koşulam, falan yerden pustan dep. O jet atasına çeyin aytıp bilet. Oşonda öyle Kırgızdın başka urulları da var bizde. Tey toğuna kirimçiler var, munduzlar var, Kıpçak toğuna kirimçi, Kıpçaktın da türlü 9 toğundan da var desem bolat. Başka da urular var. Abdan жақсы. Demek ayıldığın ıntımağı bekem. Ayılda ıntımak bekem. Bayağı her bir ayıl özünçe жақшылық жамандықта çoğu neme kılışat. Sen falan uru, sen pustan urudansın degen жоқ. Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Барпы айылы бүгүнкү күндө 19 айылдан туруп 29 миңден ашык калк 5300'dün тегерегинде кожолук жашайт. Айылда орто мектеп, медпункт жана мечит, ошондой эле калкты тейлөөчү соода түйүндөрү бар. Эл этели негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишет. Биз мына 2020 жылдын 29 декабрь күнү 2021 жылдын бюджетин бекиттик. Кудай кааласа мына бүгүндөн баштап 21 жылдын бюджетин иштете баштайбыз. Биздин жалпы бюджетибиз 33 миллион 474 миң бюджетибиз бар. Ошону биз жергиликтүү кеңеш менен бекитип, ар бир айылдын көйгөйлөрүн карап, ошону ар бир айылга ылайык бүгүнкү күндө бөлүштүрүп, ошолордун аткаруу аракетинде жүрөбүз. Негизинен айылдагы жерлерге биз негизинен ички арыктарды тазалап, жазгы талаа иштерин даярдап көрөбүз. Алыскы жак неме жаңы конуштарга электр зындарын, электр мамчыларын алып берүүнүн үстүндө иштейбиз. Жолдорду тазалоонун, коомдук жайлардагы жарыктануулардын негизинде ушулар жаңыдан коюп, орнотуп, элге шарт түзүү максатында, таза суу чыгаруу максатында ошол бюджетти ошолго бөлдүк бардык тийиштүү маселелерге. Ошентип Барпы айылына жүрүп, экинчи Барпы болуп таанылган Чырмаш абабыз үйүнө келип калдык. Рахмат. Демде отурасызбы? Рахмат, чоң рахмат. Кыш келипсиңер балдар. Кышында кыйналбай, кыштырада. Жок, жакшы, Кудайга шүгүр. Бала чага бар, кыздарыбыз бар, балдарыбыз бар дегенде үчпөй алып отурат, жакшыбыз дагы. Ысык печканы алып. Ооба, печканы жагабыз. Жакшы. Аба эми бул Барпы айтыш деп Барпынын жолун жолдоп келатасыз бүгүнкү күндө. Рахмат, ооба. Эми мына Амангелдеке деген бизде бир muğalim Ardegер muğalim бар, азыр бар. Ошо киши мени чакырып алып айтты, Чырмаш укам, сен эми анча чырдап жүрөсүң. Ушу Барпы атабыздын 110 жылдык болуп атат, ушуга бир өзүң эле бир киришип, бир ырларын ырдап, элдин алдына чыкпайсыңбы мына маарекеге деп калды. Ал болуп тураба деп анан бир эктерин жаттадык, неме кылдык. Ошонон анан башталып кетти. Анан ошо Барпынын 10 жылдыгына бир 5-6 даярдап, элдин алдына чыгып, элдин рахматын алып, ата дуаларын алып, ошонан кийин анан Барпы кызыгы менде башталды. Барпынын ырларын бир 100ге жакындырын билемин. Ошо жашыбызда жаттаганбыз дема, жашча, ооба. Андын ашыктык ырлары. Барпы атабыз эң биринчи бул ашыктык ырларын пири болгондо бу киши. Ашыктык ырларды ушундай ырдаган, туу чоксуна жеткирип ырдаган. Ошондо эми Барпынын 100ге жакын ырын билем деп. Ооба, 100ге жакын ырын билем. Бул жакта телегөрчүлөр да күтүп калды, эми айтып бериңиз эми. Майли, Барпыны бир ырлан ырдап берейин. Мырзайым деген ырын ырдап берейин. Көз кайкыганы кырдайым, көркөм бир бала мырдайым, алталыштын боюнан суаласын мырзайым, алткары баскан түлкүдөй чуаласын мырзайым, ашыгылыктан ырдатсам уяласын мырзайым,
Jet alıştın boyundan sualasın murzayım. Jet karı baskan tülküdöye çuvallasın murzayım. İkay vakkan at korşava yeliresin murzayım. El içinden ırdarsama cengilesin murzayım. Kıl doyduğun ördöktüye parpıraysın murzayım. Kömü köyde kümüştüye carkıraysın murzayım. Abdan sonra Çırmaşava mынау төшүңүздө толо сыйлыктарыңыз турат. Бул жерде мен билим берүүнүн мыктысын көрүп атам, маданият кызматкеринин мыктысын көрүп атам. Барпынын сыйлыгын көрүп атам. Анан дагы кандай ийгиликтерге жетишет? Эми Барпы атабыздын касиети, барпы атабыздын арбактары колдодубу, эли журтубуздун бата дуасы дегендей, шул барпы атабыздын артынан ырлардын аркасынан түшкөнүмө мына ушу 30 жылдын тегерек болду. Ушул 30 жылдан бери барпыны ырдап келем. Анан мынау ушул боюнча 2018 жылы Турцияга чакырышты. Турцияга баягы элдик фольклор чыгармачылык боюнча барпынын экирин Турцияга чакырып, Кыргызстандан мени бирөө эле мени чакырды. Барып түрктөр өзү бүт бардыгын көтөрүп, барыш келишин көтөрүп. Анан оокат тамагы кыскасы бүт самолетто чейин көтөрүшүп чакырышып, анан ошол жерде бир 5-6 күн жүрдүк да. Жүрүп ошол жерде дүйнөлүк мусулман мамлекеттердин алтын фондусу бар экен. Ошого экирди жаздырып, дүйнөлүк алтын фондуга экирди калтырып келдим. Барпынын экирине. Бул жагы өтө Кыргызстан үчүн чоң ийгилик болуп калды да. Анан Кыргызстанга түрктөр ыраазычылык кат жазды. Шундай адамыңар бар экен, шундай өнөр-позуңар бар экен, рахмат силерге кыргыз эли деп. Ал каттагы бар турат. Ошол алтын фондуга калган ырлардын бири Агдилбер, анан Бернайын дегендер. Ошону айтып берейин, ала туашы егизде, айтам индими семизде, ашыклыктан ырдаймындай, Агдилбердей тегизде. Kızıl tuvaşı yegizden, kıştan indim semizde. Kızıllıktan ırdayımına, kızağı dilber tegizde. Açaksı boz bodlot, aysam dertim kozgolot. Kozgolsuz savagır bolot da, koşulsa köngülü nur bolot. Çapsa pollot ketillet, çarka tutsa cetillet. Irdasam sulu o dilberdin, ırtıyünü çeçillet. Azada dilber kırçıncan, aşık buldum sırtından. O kavar alsan bol boy, amende kakşap jürganları çağından. Atan jurtun boluşuna, apan jurtun ayımı. Akbetinden öptürsen, amanat canını kayırım. Aktuğuldu cayılgan, koyundu kördüm Агдilber. Aktavarı giyse jaraşkanla, boyundu kördüm Агдilber. Köktuğuldu cayılgan ha, koyundu kördüm Агдilber. Köktavarı kiygen jaraşkanla, boyundu kördüm Агдilber. Bana izildevçiler aytat da, barpı jönünde. Barpı aşık ırlarının tuğ çoksu deydi. Barpı aşıktı ırların ırdap çokunun başına çıktı deydi. Toğunun başına çıkıp büttü deydi. Tövede oturat, ırdap aşıktı ırların deydi. Alemi kalgan akınдар deydi. Akındı ırların, aşıktı ırların ırdayın deyip, oşol barpı örlügün toğu örlüp jarmынан kaytı otat deydi. Şunday izleşip, şunday neme çıkarıp otat da janagıday, erece. Kara ne degen şumduk bul. Anan barpı akındın, manандай dagı bir erecesi var. Barpı akındın başka akındardan özgöçölüğü. Bul bunday. Barpı akındın başka akındardan özgöçölüğü komutsuz, büt vakıtты nukurağına ırga bölüp, bütünдөй can otu menen berilip kirip, ergüsünün tuğ çoksuna jetkende ulam obdulup öz orundan jılıp, özünün ülsürü koştosu menen öz avalını unutup, ırgana beydegen deniz aylanıp ketkendigine. Bana men jana ıltınıp, nima kişine okşatam dep atam, bir okşap aytat da, ıltınıp, ümünü kötörüp urdap atam go.
ошол барып атабыздын кичине нугуна салабызбы деген үмүт. Бирок жете албайбыз ал кишиге. Шунчалык кыйын болгонда ушундай эрге урдаган. Чырмашова абдан сонун барпын ырларын айтып, барпы жөнүндө өзүңүз дагы айтып кеттиңиз. Мына жаш өспүрүмдөр дагы үйрөтүп атам деп атасыз. Мына ошолорго үйрөтүп кетиң. Мына барып атабыздын өнөрү сизден кийинки муундарда ушу түбөлүк өчпөсүн. Рахмат. Ыраазычылык. Силер дагы балдарым келгениңерге чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Баатыр. Элдер гисарга басым жасап калыптыр да. Ооба. Эми бул гисарга басым жасаганы бул гисар азыр бардык ошо Кыргызстан боюнча гисарда мунун пайдалуулук жагы бул жайытка жакшы болот экен. Талаадан, жайыттан жакшы пайдаланат. Заман өзгөрүп, ушу гисарга басым жасап, ушунун пайдалуулугу жакшы болот. Бул эт багытындагы койлор булар. Эми бул гисардын пайдалуулук жагы этти көп берет. Анан чыдамкай болот. Эми ошол эле бир кой жеген эле жем чөптү жейт бул деле. Азыр могу сиздеги гисар кочкорлордун баасы канча? Эми ушу гисар кочкорлордун баасы эми бир 100 миңден алганбыз булардын астына. 100 миңден? 100 миңден. Анан эми азыр быйыл ушулар койго коюлду мына гисар кочкорлор. Дагы келерге дагы 1 жыл пайдалансак болот. Анан 2 жылда алмаштырып турабыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо 1 жылда бир алмаштырып турабыз. Таза гисар экенин кантип билсе болот? Карматабы булар эми? Карматат. Таза гисарды билиш үчүн булар мынашындай мына жүндөрү кылчык келет. Кулактары узун болот, жүнү өтө өспөйт. Жайында жакшы, ал неме малында көпчүлүк эле мындай өздөрү неме болуп калат, жүндөрү түлөп түшүп калат. Ушанан гисар берки койлорго салыштырмалуу, нар жагын тосуп койгун. Салыштырмалуу өтө пайдалуу да, эми ал койлорду бир козсуну күздө 10 миң сата турган болсо, буларды 30 миң, 40 миң, 50 миң, 60 миңге чейин сатасың да. Күзүндө эле бир 5 ай, 6 айлык маалында. Аксакал, эми мына бүгүнкү күндө ушу кой чарбасын баштайм, ушу гисарды баштайм дегендерге бир кандай өзүңүздүн бир кеңештериңизди айтат элеңиз да? Кантип ушуну мындай көбөйтсө болот? Муну соолугуну алып, соолугуну ошо Тажикте, көбүнчө бул Тажикстанда көп болот да бул. Анан Өзбекстанда бар. Бизде деле уже Кыргызстанда уже 2000-жылдан бери мен бул гисар кочкор коем да. Буну эми өзүбүз эле жайдары койлорго койсо акырын барып жакшыланып бара берет да, бир тазаланып бара берет. Эми сразу өзүнө алыш өзү кымбатка туруп калат бул эми соолугун алса. Сизде эми канча гисар кой бар эми? Гисар бизде азыр бир 600дөй неме бар. Солук бар. Алар талаада окшойт менен. Талаада, жогорку сарайда. Бул эми мына ылдыйда мына кочкорлор, быйыл коюлган кочкорлор, булардын экөө 4 тиш, калганы баары 2 тиш кочкорлор. Жазга 4 тиш боло турган кочкорлор да. Бул адамга жакын болуп калат, окшойт булар. Ооба. Адамга булар жоош келет, берки жайдары койго карагандачы. Ушундай. Кенден эле жаныңа келип, жем сурап атат окшойт. Неме кылышат да. Адамга жакын да. Эми жогору жакта сарайым бар, эми ал жака бир 10 километр жогору. Айылдан сыртта экен да? Айылдан сыртта. Жакшы, аксакал. Эми ошентип акырындан көбөйтүп бүгүнкү күндө бере калабыз, бере кал. Азырет, неберелерим. Мыналарды ham тартып кой, мына болочок чабандар. Бу атты улакка таптай турган улакка неме кылган аттарыбыз. Азырет! Көкчө сонун ат го бул. Бүгүнкү күндө улакка чабасызбы буну, аксакал? Чабылып атат. Чабылып атабы? Ооба.
Неберелеріңіз эле кичинекей балдар эле сугарып коет экен да. Сугарып чыгасың? Сугарып чыгып кайра келди. Бул суу иштүү жа. Жакшы сакал. Кой чарбачылык, мал чарбачылык бул айылда кандай болуп атат эми? Бүгүнкү күндө кандай болуп атат абалы, оорчулугу кандай болуп атат? Элдин басымдуу бөлүгү бардыгы эле азыр бардыгы эле мал чарбага менен тирилик өткөрүп калды го. Бизде эми тоолуу өлкө болгон үчүн мал чарба менен да биздин эми символубуз мал чарба да. Эми тоо кендер эми бизде азыр ушу мал чарба менен эле биз Кудайга шүгүр бала чаканы багып атабыз. Эми багы тоюттун баасы деле көтөрүлүп кетти деп атат. Эт деле көтөрүлүп кетти, ошону айтканым да. Жок, бул эми тоюттун баасы быйылкы жылда кичине кургакчылык болуп кичине көтөрүлдү. Атак элде жетиштүү эле, Кудайга шүгүр эле тоют бар. Эми жакшы эле илгерки Союзга караганда тоют өтө эле элдер өздөрү эле Жыйнап алышып атат. Абдан жакшы. Өскөн аба, мына ушундай мал чарбачылыкты көбөйтө бериңиздер эми. Рахмат. Айылдан келип та сизден сурап турса керек, үлгү алып. Ооба, эми бизден сурайт эми, бизден колубуздан келгенче кичине өзүбүздүн тажрыйба кеңештерибизди беребиз. Бөлүшүп эми. Бизде эми мал чарба жакшы да, муну эми мындай бир кичине чоңдорубуз көңүл буруп, ушуну бир четке жакшылап сатып, урукка сатып, этке сатып, ушу немеге мүчөбүз го мисалы үчүн. ЕСК дейби? Ооба. Евразия биримдигине. Ушуга эми четке сатып өзүбүздөн бирибиз алып, бирибиз сата берген менен болбойт. Муну четке сатканда кичине эл пайдаланат да. Кыргызстан. Умсоноксин боксти. Энд зөв өрсөлдөж явж байгаа. Энэ 2 дугаар раундын төгсгөл дээр одоо Кыргызын боксч бол тесэрч байна хүчтэй. Red corner representing Kyrgyzstan. Барпа айылында мына ушундай жаш жигитке кез келип калдым. Бокс боюнча спорт жагыры, Азия чемпиону Рустамбек уулу Нурадин. Нурадин кандайсың? Жакшы, рахмат өзүңүз. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы. Спорт жааты кандай кетип атат? Жакшы, буюрса Аллага шүгүр. Чыдаса болот, баары сонун. Акырындык менен болуп атат буюрса. Өзүң жашсың. Жакында эле жаш өспүрүмдөрдөн жогорку өттүң, ошондой? Буюрса. Эми өспүрүм кезинде жүргөн бир ийгиликтериңен бөлүшсөң. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен Рустамбек уулу Нурадин 2001 жылы 24 сентябрда жарык дүйнөгө келгем. Ошол менен бирге мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен өзүм 11 жашымдан тренировка менен баштагам. Тренировка менен эмгектенип, өзүмдүн личный тренерим Сагынбаев Улан агайым экөөбүз биргеликте көптөгөн нерселерден басып өттүк. Өзүмдүн абаларым, басыштардан басып өттүк. Эң бир чоң жетишкендигим бул албетте бардык жетишкендиктеримди чоң деп эсептейм. Алардын артында дагы канчалаган кыйынчылыктар болду, өйдөлдү, төмөн күндөр болду. Ошол менен бирге алардын арасында эң чоң бири бул Азия чемпиону болдум. Жаштар арасында 2019 жылы тарыхта биринчи жолу Азия чемпиону болуп турам. Азаматсың. Мына бул жакта көп сыйлыктар турат да, Нурадин. Эми өзүң айткандай, ар бир могул сыйлыктын артында бир чоң мээнет бар да. Правы? Эми ушул бокс кандай спорт экен эми? Аябай жакшы суроо болду. Бокс бул өтө тонкий нерсе, өтө классика. Бул башка бир спортторго караганда абдан кыйын. Бул жерде кандайдыр бир аз ошибка кылсаң, ринг сени жазалашы мүмкүн. Бир аз жаңылышып эле калсаң, ринг сени жазалайт. Андыктан тонкий нерселерди да карап, болушунча аракет кылып, ошолордун үстүнөн иштеш керек. Бокс кандай десем, ар бир спорттун өзүнүн кыйын нерсеси болот. Албетте бокста жок эмес, абдан көп. Ошолордун үстүнөн өзүң иштеп, өзүңдүн үстүнө психологически иштеп, физически иштеп,
техника жагынан иштеп, бүт жагыңды оңдоп барсаң, албетте жеңүү болот деп ойлойм. Албетте бул жеңиштердин артында көптөгөн менеттер, көптөгөн тер төгүүлөр болду. Кайсыл бириси болбосун дагы оңой келди деп айта албайм. Баары кыйынчылык менен болду. Эми баарын эле бааласаң керек, бирок эң баалаган сыйлыгын көрсөтпөйсүңбү? Мына мен силерге көрсөтүп кетейин. Мына 2019 Азия чемпионатында. Мына ошондо алгансыз да буну? Алтын медалы. Буну кармаган сайын эстеп турсаң. Буну кармаган учурда гана Сезим кубаныч кандай болгон ошондо? ал нерсени эч кимге айтып бере албайм. Айтайын десең мындай бүтүн сөз жетпейт. Аны бир гана өзүм сезишим мүмкүн. Башка бирөөгө айтыш кыйын. Абдан мындай жогорку деңгээлде көздөн жаш чыгып кетчү. Ошол учурда көзүмдөн жаш чыгып, башым айланып мындай башкача бир сезимдер болгон. Бутун кай жерде турат билбей каласың. Кыргызымдын гимн ойнолуп жатканда. Туура. Мына ушундай Кыргыздын балбан билек жигиттери чындыгында аябай көп. Бүгүнкү күндө чоң держава болгон мамлекеттер жетпей жүргөн сыйлыктарды мына ушинтип айылдан чыгып эле, айылдан машыгып эле дүйнөгө Кыргызстаныбызды дөңгөлөп келүүдө. Не дейсиз? Азаматсың дейсиз, байлы дейсиз. Мындан алкы ушу жалаң гана ийгиликтер болсун. Буюрса, рахмат. Жалаң гана ушундай чемпиондук медалдар болсун. Сени мындан кийинки ушу уруштарыңда жалаң гана биринчиликте көрөлү. Рахмат чоң, Алла разы болсун. Сиздерге да айтып кетмекчимин. Ушинтип келип, ушинтип бизден интервью алып спортсмендерге бир аз болсо мотивация бергениңиздерге Алла разы болсун. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Ошол. Рахмат. Рахмат чоң, Алла разы болсун. Садык аке, буну кантип баштап калдыңыз да? Досторум кеңеш беришти да. Şu dikkaçılık kılbaysın deyip. Hemen oylanıp görüp tura gördüm. Ben şu 17. yıldan beri şu menen alekmin. 4 emin var, güneş kanam var. Her biri 450 kvadrattan, 4,5 sotuktan, 18 sotuk. Bir öne 1350 köçet egem. Pomidor. Pomidor. O 1350. 1350 badran egem. Anan şul, hem Kudaya şükür zamanı mesela hareket oludat, hareket gezerisi oludat. Beri gezin bersinde öyle jürüyor şul. Zamanı emez Kudaya şükür. Bu yıl biraz soğurak oldu. Bu yıl mı? Ova. Uşan aynen geçiyip kaldı. Bu malla canıcılacağım bütüş gereğiyle bizdikici. Satı bütüş gerek be. Ova. Özü plan boyunca şunda öyle de. Sebep deyende bu 45 gün değerde alat, köçöt. Jergi 30'dan başlayıp 90 günde pişiş gerek, caydım günü. Ya zaşot kışın desevinin 120 günde pişetti. Bizdeki biraz çözülüp kaldı, soğuğa baylanıştı. Soğuk he? Bu yıl soğuk katı oldu da mı? Bırak Kudaya şükür düşüm zamanımız yaxşılı. Bugün pazar kapsayıp geldik. Bursa daha bir 3-4 günde daha güzel. Bul emi pomidordun kaysı sortun ne geçen? Alamiya деген sort bul. Alamiya деген sort. Bu düşümdülüğü anan keyin bizdin klimatga to'g'ri keladi. Nemesi? Bu kaysı jaktan keladi emi? Uruğu. Neme uruq bu? Uruqtu в основном biz agromagazinlerinden alabız. Zakaz menen nemetemiz alar alıp ketişeti. Бүгүнкү күндө баасы кандай болуп атат? Дыйканга ыңгайлуу болуп атабы? Пайда болот. Болбосо кылбайсың да. Кандай десем, азыр шу күндө 100-110 сом болуп атат. Помидордун килограммы. Биз оптон беребиз. Анан аякта 120дан ушундай 5 сом коюп сатышат да. Ушул. Anam mına bir tüyünden özü bizim rasyon 4 kilogram da. Bir tüpten 4 kilogram? 4 kilogram düşüm alsak da normal da. Zaş emeğe jetken bulursun normal. Biroq жақсылы andan da artıp gidet.
Bunu etap менен эгип туруш керекпи? Ооба. Bir эгип алып токтотуп коюп Жок, андан жок, кийин. жок. Арты үзүлбөйт. Арты үзүлбөйт. Мындай эсеп менен алганда 1 жылда 2,5 эме аласың да, түшүм аласың, 2,5. Значит, экөөнүн толук, бирөөнүн жарым деген майында. Түшүндүрө Şu алдым? güneş kanadan эле. Уже жарымы кийинки жылга өтүп кетет да. Демек жайын кышын эч токтоосуз жүрө берет экен да. Азыр биз мына эккен болсок буюрса, уже апрелдин башына майга июнга чейин үзүлө турган болот да. Анан аягына уже биз кышка даярдык көрөбүз. Сада экен бул күнөс кана өстүрүү түшүмдү даярдоо өтө эле түйшүктүү да. Түйшүгү кандай болот? Ошо жөнүндө айтсаңыз. Түйшүк жеңил окат жок го. Жеңил окат жок. Аракет кылып да ушул. Бадыраң кандай болот экен кышында? Жок, кыйын маселе. Бадыраң үчүн мен кыштын күнү пишире албадым, бирок эрте жайкысы жакшы болот. Анан помидор кайсы убак болсо боло берет. Ооба. Чыдам кайрап коет экен. Жок, эмеге сууга бир аз чыдамдуу келет помидорчу. Бадыраң болсо кандайдыр бир эме ала албайт экенде, жеткизе албайт экенбиз сууктачы. Эми да күрөшөбүз, может, окшоштурат биз келечекте. Эми аракет кылып атабыз буюрса. Бу акыркы күндөрү ушу күнөс кананы даярдап, бирок максатына жете албай таштап аткандар да болуп атат дыйкандардан. Биздики мына карасаңар, мына кандай десем, бул здоровый помидор да. Тошту четтен келгенди карасаңар, алар мындай өңү да бир сүрсүгөн бир белекет да. Анан эл ала берет экен арзан депчи. Ошонун айынан биздин продукция өтпөй калат. Ушунун айынан көбү токтоп атат. Бүгүн мисалы үчүн бизде 200 сом болсун, түнү менен каяктандыр алып келишет. Тажикстанданбы, Түркменистанданбы эмеден алып келет, нарк резко түшүп кетет. Ушундай нерседе. Мында уулуу дары-дармек бербейбиз. Биз болгону дары-дармекти колдонобуз, курт кумурскага каршы. Основном кык. Малдын, уйдун эмен көң менен эметебиз. Демек таза Бизде таза продукция. Сапаты жакшы. Мына азыр терип берем, жеп көргүлө. Бирок базарда да жалып жок. Биз болгону ушул тошто баягындай урлук жол менен келгендер бизге конкуренттер да. Эми баягы конкурент жок, тамак жок негизичи. Ушул. Сада экен бул жылуулук системасын айтпайсызбы? Кандай болот? Кышында кандай болот? Жайында кандай болот? Кыштын күнү көмүр жагабыз. Өтө суук болгондо түнү менен ыстып көмүр майдасын 1 тонна чейин жагабыз. А так 600-700 кг суткасына. Анан ушул түнү бир инлерибиз бар, ал келип от жагат. Күндүз өзүбүз каралашабыз, ушинтип эптетирлик кылабыз. Канча температурада Мына өтө суук, 10 градустан ылдый чүрбөдүк да. 10-12 градус. А так эгер мүмкүнчүлүк болсо 18ге чейин кармаса да жакшы болот. Жайында кандай болот? Жайында өтө эле ысык болот бир 45-50 градус болот. Проветрить этебиз, ачабыз, алдында аркада эме бар, люктар бар, ачылат, шамалдатабыз күндүз. Яны жанын ачып коебуз. Мына ушинтип элдин дасторконуна ушундай түшүмдөрдү, мол түшүмдөрдү тартуулап жүрө бериңиз. Рахмат айткан аргесин, рахмат. Өткөндө салат бизден, элдин дасторконуна. Салат бизден. Келип туруңар. Рахмат. Кыргызстанда негизинен эл мал чарбачылык жана дыйканчылык менен турмуш тиричилигин өткөрөт. Бул айылда дагы мына ушинтип акыркы карманым дыйканчылык менен өз турмуш тиричилигин өткөрүп келет. Албетте, мына ушундай жагымдуу маанай менен мен сиздер менен коштошом. Бүгүн Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Барпы айылында болдум. Мен айылым көрсөтүүсү сиздер менен мен Казыбек Мамасов. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Үй жака барып, мейман болуп кеткиле. Чай ичип кеткиле, Кудай кааласа эсенсиз болуп калса дагы учурашалы. Bu çoğun qoçqollarının ekitişleri 60-70'ge
Berse bu çoğun doğru 100'den jogar berет. Seni men sürmeyeceğim. Жақсы рахмат. Спортзал қандай кетті? Başlan. Ket. Barpayla отырып жүріп